$290.000 бир аз кеми болгон 6 сотук жер аянтына салынган 1300 метр квадратты чапчыган ушул бизнеске ылайыктуу имарат тез арада сатылат. Бул Ошто ХБКда мына Чакан таш рестораны же банясын билсеңиздер керек. Ошонун берки арт тарабында Coca-Cola'нын негизги кампасынын жанында Кудайберди авто запчас базарына кирген жол менен кирип келсеңиздер болот. Бул жагы паспорт стол МК Гранд Азия маркеттери тараптан дагы гипермаркеттен кирсеңиздер болот. Анын арт тарабындагы жан конуштагы 1-2 көчө менен ушул көчө туташтырылат. Ушул тараптан дагы келсеңиздер болот экен агайын туугандар. Эми бул азыркы учурда тигүү цехи болуп иштеп турат. Подвал, биринчи кабат, анан мансард бар. Подвалда буйруса станоктор ишти кылып атат. Ал жерде дагы бир топ адамдар кызматта. Мына ушул биринчи кабатында болсо бычат экен, тигет экен, үтүктөйт экен кызматкерлер. Ушул жерде основной иш биринчи кабатта жүрөт. Бишкан кирпичтен салынган. Сесмен пояс тумбалар дагы өтө сапаттуу болуп курулган. Мансардта болсо ушул жердеги жатып иштеген кызматкерлердин бөлмөлөрү бар достор. Кыскасын айтканда бизнестин каалагандай түрүн ушул жерден жасасаңыздар болот. Жери 6 сотук, өзү 1300 метр квадратка жакын. Эми келүү жолдорун дал ушул жерден дагы бир катар тартып көрсөтөйүн. Кудайберди авто запчас базарынан түз киргенде Coca-Cola'нын кампасынан бир 20-30 метр өтөсүз, Чакан таш банясына жетпей, солго бурулган ушул повороттон түз бери келе бересиздер. Келсеңиздер эле мына ушул бурчта турган имарат буйруса сатылат достор. Сатыла турган баасын башында айтып өттүк. $290.000 бир аз кеми болот. Варианттарын түрүн караса болот достор. Өзүңүздөргө болгон жакшы сунушуңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Анан кошумча курулушу дагы бар мына жерде. Бул имараттын негизи имараттын узун туурасы 23,16 и кошумча мына ушул жери дагы бар. Эми бул жерге чоң унаа келет экен. Фура десек фура эмес, андан кичинерээк жүк ташуучу унаалар дагы келет. Портер жөн эле келет. Ол жакта станоктор турат. Станокторду чыгарып кайра киргизгенге ыңгайлуу ушул жерге атайын жол ачылган. Бул жагында болсо станоктор достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, кыркат, башка кылат. Эми бул жерде станоктор боюнча айтпай эле коелу, булардын баардыгы кетет экен достор. Бул подвал. Бизнестин түрүн кылсаңыздар болот. Бильярд клуб кылып койсоңуздар болот, теннис клуб кылып койсоңуздар болот, спорт зал кылсаңыздар болот, машыгуу залы, Анан эми Ош шаарында аялдардын машыгуу залы аз. Негизи аялдар дагы чуркап денеге мындай дени сак болуштугу үчүн машыгып туруш керек. Андай жерлер тилекке каршы азыраак. Эгер ушул аялдардын залы кылып дагы машыгуу залы кылып пайдалансаңыздар болот. Бул подвалы, бул жарым эле. Негизи биринчи кабат 380 метр квадраттын айланасында. 360 деп кой берели. Экиге бөлүнгөн. Мунун мына жакта дагы бар окшойт. Азыр мына. Келиңиздер. Бул жакта дагы экинчи тарабы бар. Мына ушундай ортолуктары гипсокартон негизинде тосулган. Мунун бүт бардыгын алып кое турган болсоңуздар, сплошной өтө кеңири подвал болуп калат да. Караңыздар, бул жакта дагы станоктор буйруса иштеп турган учуру. Мен сиздерге бул жердин кенендигин көрсөткүм келип турат. Бул жерде кондиционерлер иштейт. Чакан кичинекей тумбучкалары бар экен достор. Тумбучка дейм да, портчкалары бар экен. Кичинекей терезелери, камералар бар. Бул жагы болсо заводской плиталар басылган. Подвал менен биринчи кабаттын ортолугу. Эми сыртка чыгалы дагы экинчи кабатты көрсөтөлү. Анан ал жерде негизи тигүүчүлөр иштеп атат. Бир аз эле үстүртөн эле көрсөтүп коебуз. Болгону бул имараттын кенендигин көрсөтөбүз сиздергечи. Так, азыр бул жерден подвалды көрсөттүк. Мунун жанында келе бересиз. Дагы бир дарбаза бар. Мусор Ош тазалык менен келишимдер бар экен. Мусорду өздөрү алып кетет. Центральный канализацияга туташтырылган. Свет өчпөйт. Свет тестке туташтырылган. Ошол себептүү өчпөйт. Бул жерде свет өч деген проблема жок. Эки ажатканасы бар кыздарга, балдарга. Бул жерде жуунуучу бөлмөсү дагы бар. Бул жерде жанагындай аш, тамак, бир нерселерди кылып жей турган чоң 3 чочок казандары бар. Сөөрү тапчандары менен. Бул жагында болсо чай иче турган болжон менен бир
25-30 метр квадраттын айланасында олтуруп тамактана турган жерлери бар. Азыр эми ачылбайт. Ошол себепти көрсөтө албайбыз. Бул жер чечинүүчү, кийинүүчү жайлар экен. Эми биринчи кабатты көрсөтө эле туугандар. Мына ортолуктарын көрдүңүздөрбү? Ортолуктары мына ушундай гипсокартон менен тосулган. Муну алып салсаңыздар кең площадка болуп туруп калат. Бул жагына келе турган болсок, мына келиңиздер. Мынакей. Полкалар, ушулар бүт бардыгы чыгып кетет, сиздерге бошотуп берет. Ушулар жок болсо, көрө берипсиз да, бул жер кеңири бир площадка болуп калат. Бизнестин түрүн ойлонуп атасыздарбы? Бильярд клуб, теннис клуб, же болбосо машыгуу залдарын уюштурсаңыздар болот, же ушул бойдон цех кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Же чоң фирмалар, ишканалар, мекеме ишканалар көчүп келсеңиздер болот. Подвал, биринчи кабат и мансард бар. Каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Баасы дагы арзан айтылды. 300 миң дедиле. Түшү бериң. Реалдуу бааны коелу деп 290го коюп койду. Дагы түшү берди. Содалашуу болот. Содада береке болот. Дагы 290дон дагы түшү бериши мүмкүн. Андыктан чамдаңыздар, урматтуу бизнесмендер, ишкерлер, өндүрүшчүлөр. Мынакей. Ал жакта дагы бир эки комнаталар бар экен. Эми көргөн менен чакан эле комната экен. Эми сиздерге жарымны көрсөттүк. Эми калган жарымны көрсөтөлү. Бул жакта мынакей. Көрүп турсам, мындан дальше дагы кетсе болот. Бул жакта эжелер иштеп атат. Мынакей. Баягындай эле бир 150-200 метр квадраттын айланасында. Бул жерде дагы бир бөлүгү бар. Вытяжкалары бар кадимгидей. Аба алмашып турат, циркуляция болуп, контейнерлер бар. Эми мансард тарапка чыгалы. Жертөлөгө дагы түшүп кетсе болот. Эки ходдору бар экен. Эми сыртка дагы чыгалы. Кыскасын айтканда 2-3 ходдор менен подвалга, биринчи кабат, экинчи кабатка чыга берет экенсиздер да. Бул эми мансардтын асты. Ушул жерде кааласаңыздар склад кылып коесуздар, кааласаңыздар жатак бөлмө кылып коесуздар. Бул жакта жүрүңүздөр эле. Склад азыр. Цехтин буюм тайымдары да эми. Ашыкча баягы материалдар. Иш болгон жерде ушундай болот иретсиз. Аны мындай ага көңүл урбайсыздар деген ойду айткым келип турат. Анан бул жагында 7 бөлмө бар экен. Бул жактагы бир бөлмө. Ушул жердегилерге атайын уктоочу бөлмөлөр. Мына катар-катар 7 бөлмө. Сиздерге ошонун бирөөсүн көрсөтүп коелу. Контейнерлери бар. Бул жакта терезелер эки тараптуу. Темир решеткалар менен тосулган, чымын-чиркейлерге каршы торчолор бар. Анан бир 5-6 адам ушул жерге батат. Жатып алып уктаса дагы болот. Муну деле алып койсоңуздар, мына легкий конструкция менен курулган да, гипсокартон менен. Муну деле алып салсаңыздар, мансардтын асты дагы чоң бир площадка болуп калат да. 3 уровеньде буюрса. 3 кабат деп түшүндүрө берейин. Сиздерге насып кылсын. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өсүңүздөр, ушул жерден иш баштаңыздар. Кошумча ушу цех кылам дегендер, өндүрүш кылам дегендер, фирмалар, склад кыласыздарбы, же өзүңүздөр офис кыласыздарбы, айтор каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Бышан кирпичтен салынган биринчи кабаты мансард сонун болуп турган достор. Подвал өтө сонун бетондор менен камтылган, жабдылган. Тамактанам десеңиз, ашканасы бар. Тамак кылам десеңиз, казан аяк. Бул жакта жуунучу бөлмө, эки ажаткана, бүт бардыгы бар. Центральный канализацияга туташтырылган. Свет өчпөйт дедик. Эми калган маалыматтарды ээсинин номер экранасында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып алсаңыздар болот. Биз болушунча чагылдырганга аракет кылдык. Негизи имарат алыстан келгенде байкалбайт экен, бирок ичи өтө кенен экен да достор, сиздерге ачык эле айтканда. Эми азыр кызыл китеби дагы бар эле өзү негизичи. Кызыл китеп машинедеби? Азыр алып келиң эле, ага чейин кичине сүйлөп турайын, Мусор алып кетет достор. Шаардын сыртында ызы чуудан алыс, тынч жерде бизнес кылам дегендер үчүн өтө ыңгайлуу экен да. Келип, ишиңиздерди кыла бересиздер буюрса. Азыр эми мен кызыл китепти алып турайын, ээси видеого түшкүсү келбей турат. Мен китепти алып көрсөтүп коеюн. Туугандар, кызыл китеби бар, ишеничтүү. Анан баягы комментарий жазгысы келгендер, негативчилер жазбай эле коюңуздар. Бул жер сноска илешпейт. Кызыл китеби бар.
бир нерседе силер снос дей берет экенсиздер да. Ошто башкача чоң көчөгө чыгып кеткендер снос болуп атат. Онун документтери бар. Мына. Анан туугандар, биз эми ушундай сатып, реклама кылып жүрөбүз. Мындай жакшы комментарий жазгандар барбы? Мамлекет алып коет, тиги бу дей берет экенсиздер да. Биз ошону изилдеп, мамлекеттин жери же башка жерби, чырлуу жерби, андай жерлерге барбайбыз. Только ошол кызыл китеби так сонун жерлерге барабыз. Мына, көрдүңүздөрбү? Жалпы имараттын бул мансарттын астындагы жатак бөлмөлөр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлмө бул. Бул жагында азыр көрсөтүп коелу. Бул жагында болсо экинчи кабаттын планы. Көрдүңүздөрбү? Плашатты. Өтө кенен. Бул жакта чакан-чакан 2 бөлмөлөр бар. Офис кылып алсаңыздар дагы болот. Эми подвалды көрсөтөлү. Бул подвал достор, көрдүңүздөрбү? 2 жерден бөлүнгөн. Кыскасын айтканда 16га 23 368 метр квадрат болот экен. Жалпы 1300 метр квадраттын айланасындагы ушул имарат сиздерге насип болсун. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Багыты ака, ошондо багыты коммерческий. Көрдүңүздөрбү? Коммерческий, турак жай эмес. Коммерческий кылып өзгөртөм дегендер бир кыйла чуркашат го. Бул даяр да, сразу. Ишти кыла бересиздер. Аманчылыкта жолугушканча, орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айы буюрса өтө сонун, ийгиликтин айы болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, жеңил болсун.